Assalamu alaikum barыңыздарға. Бүгін 17 июль 25 жыл. Мен азыр Джорджия деген штаттың Чаттануга деген шаарына келдім. Мындай жана чоң складтарга стеллаж окшойт, ушундай жүктөгөнү келдим да. Мындай. Кетип турган жагыбыз Сан-Антонио, Техас штатынын Сан-Антонио деген шаарына кетебиз. Мындай чоң складта жасалат экен бул нелерчи, стеллаждар. Анан эшикте турат. Кызыгы, азыр мага диспетчер айтат, тарп жабыш керек деп. Мына каралы, эшикте турат бүт эле. Эч кандай тарптын кереги жок. Если мага анандай ичинде турган палеттерден жүктөй турган болуп калса, анда бир жөн. Өнчөсү мындай темир тезек жүктөлөт да. Мыналар болуп калса, анда тарп жабыш керек. Болбосо тарптын кереги жок десем, жок, тарп жабыш керек дейт да. Аз көргөзөм түшүп. Дагы бир трак келет. Бул флотбет экен. Биздики степбек. Мына сынган. Азыр мага мына бол алып келет, бир болсочу. Узун көрдүңөр. Жүктүн оорлугу 20 тонна деди. Тонна менен айтканда мына 20 тоннага жакын. Паунд менен 43 000 паунд. 42 000 бирдеке 43 000 да. Мага эмес экен. Сен мага бол. Мага экен. Что-то менин машинамы карап эле келет. Болду. Астында мындай өзүнүн кичине мындай жыгачы байланган. Шундан канча кылып жүктөп берет экен эми. Көрдүңөр, эшикте турат, эч кандай тарп жабыштын кереги жок да. Бугаш. Мен перчаткамды алып коеюн. Перчаткамдын үстүнө болуп коесуң да. Thank you. Жүктөсүн көргөзөм. Азыр сурадым. Канча штук десем, мындан 6 палет экен, 6 штук экен. 43 000 паунд дейт. 43 000 паунд 6 палет болот дейт. Ол дедим андай 3 катардан 2 ылдыйына 3 катар, үстүнө 3 катар, 2 катар кылып, 2 этаж кылып жүктөйт да. Ал жүктөө байлангандан көргөзөм силерге. Азыр 43 000 паунд экен. Сразу экзилди жылдырып койдум. Жүк баса электе. Жүктү жүктөп койгондон кийин көтөрүшү бир аз кыйыныраак болуп калат. Азыр көтөрүп койдум. Көрдүңөр? Азыр түшүрөм эми. Жүктөп койду да булчу. Мени 2 страп таштап кой дейт. 2 страп таштап кой ортосуна дейт да, биринчи катарга. Азыр мынакей 3 палет койду. Үстүнө да 3-өнү коет. Мен мына экзилди жылдырып койгон себеби 43 000 паунд экен. Мындан да түшүндүрөйүн. Силерге паунд менен айтайын. 2 экзил мына ал жерде туруп, эко кошо турган болсо 34 000ден ашпаш керек. Анан мына жылган болсо, эко талтайып жылган болсо, анда 40 000ден ашпаш керек да. Азыр бул өзү эле 43 000 паунд экен. Анан биздики флотбет болуп, тегиз болуп, алдыга чейин жүктөлгөн болгондо жылдырбай койсом деле боло берет эле. Азыр көрүп атасыңар, мына жака чейин экен. Мына жерге мындайча айтканда мына жерге жеңил эле жүктөлөт да. Мына жагы оор болду. Көрдүңөр. Ошон үчүн азыр экзилди жылдырып койдум. Кече күнү Калифорниядан келетканда, Калифорниянын закону боюнча бул жерде штаттар ар кандай да. Мындай болот да. Экзил чогуу туруш керек. Каерде болбосун, мындай болуп турбаш керек. Калифорния штатында, Флорида штатында ушундай. Мен болсо алдыга жылдырган боюнча аркага жылдырбай эле кирип, Калифорниядан Аризонага кирдим эле. Перевес болуп калды. 40 000ден ашпаш керек. Меники 42 000 болуп кетти. Анан вестейшнден токтотуп, экзилиңе жылдыр деди. Бутур видео тартасам эле келип сүйлөп калат. Анан мен буга сүйлөшкөнүмдү силер түшүнбөй калбагыла деп өчүрүп коюп атам. 2 жерден страбыңды тартып кой дейт. Анан жүктөйүн дейт да. Азыр 2 жерден тартып койдум. Азыр үстүнөн дагы 4 жерден тартабыз. Мындагы. Ама алдыда 2 палет жүктөп тур, мындагы азыр 2 страп менен тартып коебуз. Ушундан 2 катар кылып жүктөйт экен. Мен баа сөзүмдү бүтүрүп коеюн. Экзилди чойбой эле Калифорния штатынан Аризонага кирсем, перевес болуп калды, весим оор болуп калды. Анан айтат, весиң оор экен, аркаңкы экзилиңе жылдырып аптырсың деди эле. Анан токтоп тур, азыр жылдырам деп парковкасына коюп жылдырып келип кайра сүрөткө болуп кетти.
tarazdaga түштүм эле жакшы болду ан кете бер деди. Азыр билесиңер, тилге текшерүүлөр болуп атат, инспекциялар болуп атат, правила бузбай мындай кылып жүрөбүз. Текшерип калып атат анча-мынча, бирок ошентсе деле сак болгон жакшы, достор. Наркымдагы нандагы байлап тур. Аркама да бир палет коюп койду. Мында байлашым керек экен, достор. Азыр мына карайда жүргөн Ташмат келип айтат. Мына көктү тарп менен жаап дейт. Кызылдычы десем жок дейт. Азыр мына көрдүңөрбү ошалчаны? Кара менен өдөгө алып чыгып алдым, тарттап атасаны. Азыр эми бул тартты жыртып кетпеш үчүн мына төшөнчөлөрдү коюшум керек. О, бурчтарын ач. Бурчтардын алды аркасына коюп алып, анан кийин тартты жаап, анан айдайбыз. Анан кийин үстүнөн, тарттын үстүнөн анан неме тартам. Страп тартам. Азыр алдын байлап койдум эко мененчи. Аркасында да бир палет бага кереги жок экен. Только көктү жабасын дейт. Bir taraf men жетишинче üstüne жаап коем. Бу суу болуп көчөдө калып тоң калса деле эчтеке болбойт, бирок казайын бар. Лөлүн эшегин сугарып пулун алып атат биягычы. Не болсо шо болсун, давай, ишти кылайлы. Күн ысык, мени кайнатып атат. Мына үстүнө чымдан жабышыбыз керек. Бул да 8дик, жаман оор. Көтөрө албайсың. Кыржеткалар амбы чыгат мына уштар. Мыналар жабышыптар. Бирөөнү жапсам жетпей калды. Экинчисин жаап атам. Көрдүңөр аркасы. Nanda gelip kaldı bro. Ben aldırak jılıp, onlara kaçılıp alandan gün javayın. Nolar. Müşahit kılıp koyayım. Rezin olan tartış gerek, baylaş gerek. Onanda bro. Nazirde lestisalar varken özününçü. Gördüңөр? Atayın tartış yapkanға alayık taştık koy. Oşa koyup javayın. Peki dostlar. Bunda kılıp bayladım. Dalç. Aslında tartsam tartıp kettim. Olur bekerleçiniz. Uçtu da. Мен өлтүрөт. Ошон үчүн тартпай койдум. Бул жаганда болуп тур, күкүрт болуп туруп же ширеңкеби? Же эки жагы экөө бирдей элеби? Канча? 1 2 3 4 5 7 жерден тартып койдум. Аркасына мондай. Жоондан экини тартайын десем бирөө эле да мында кашайчы. Ушуна аркасы мында жабылды. Мына экөөбүз бирдей бүттүк. Экөөбүздү бирдей жүктөдү эле бирдей тартып койду деп. Мунуку ылдый да, көрдүңөр? Бул да 2 тарт жаптым, мен да 2 тарт жаптым. Мына бу кара 6лык, кызыл 8дик. Менде 8ден 2 бар эле. Мен 6лык жетет окшойт деп тартып алгандан кийин жетпей калды. Кайра чогултуштан зергип тек койдум ушунча эле. Мынакей, ушуна көрүнүш. Өткөндө мына болсо, жанагы цемент деп Калифорниядан жүктөп келген цемент эмес эле жем экен да, жамгырда мондой болуп, шахмар болуп, камыр болуп өлтүрдү. Эми бир жамгыр жаап берсе, Кудай буйрса тазаланып калат. Мында кылып тартып байладым. Мындагы азыр бүттүм. Кагаздарын алып келели. Эмнеге барыпчы? Офисине барып. Андан кийин жолго чыгабыз. Күн жөн эле мени кайнатып атат. Кепкам кайра түшүп калган, түшүп калыптыр. Жок. Жылаңбаш жөн эле күнгө күйүп өзү кара жаным бир жолу чорный болуп калды. Ушуна достор, мамайдын көрү десем, жок, жырга ал дейсиңер. Мына. Кагазын алдым. Кеттигенмеке. Böylese. Texas San Antonio'ga 1000 kança mayıl ekan? 1000 milyan 1600 kilometre var. Erteң Cuma. Cuma günü bul жүктү таштап, кайра жүк алып албасак билесиңер, 6-чы базар күндөрү иш күн эмес. Мондай ысыктан трактын ичинде какталып калышыбыз мүмкүн. Гриль болупчу. Гриль болуп калышыбыз мүмкүн. Жанагы барып жүк алып албасак, ошон үчүн эми 1000 майлды түнү менен уктабай каклаш керек. Дейс. Айдайбыз да, не дейс? Башка не дейс? Дайым тынччылыгын берип, жолун берип турса эле. Саларканы коебуз азыр. Бети кол жуйбуз, чай пайды ичебиз, намазды окуйбуз. Токтобой айдайбыз. Кудайга шүгүр, эми жолго чыгалы. Ушундай достор. Видеонун акырына чейин көрүп турула. Техасга барабыз. Бисмилла деп жолго чыктык, Кудай буйруса. Азыр карасам 976 миль экен. Бул деген эми почти 1000 майл, 1600 километр. Баасын эле сурай бересем, постоянно канча болуп деп, 2,5 миң доллар да. Мындай айтканда 15 саат айдайт экенбиз, тынбай айдасак. Жок дегенде бүгүн азыр саат 1 болду. Адетти 1. Жок дегенде түнкү 1ге чейин айдасак 12 саат болуп, 3 саатын эрте менен айдап коебуз, Кудайым буйруса.
акыры жолго чыктык. Жол жакшы, погода, сон, жамбыр, көрүп атасыңар, Техасты суу алып, ушундай болуп атат. Көрөбүз эми кандай болот. Достор, 20-чы хайвейге чыктык. Хайвей деген бул эми чоң трасса. Анан мына 13-июлдан баштап 19-июлга чейин мында текшерүүлөр болот. Бир гана тракторду эмес, жеңил машиналарды дагы текшерет. Жолдо агрессивный вождение, телефонго алаксып кылган, же болбосо ушундай превышение скорость ушулардын баардыгын карап бир жума бою жолдо аябай полициялар көп. Жаңы эле дагы бирөөсүнөн өттүм. Биз азыр кетип аткан штатыбыз, турган штатыбыз Джорджия. Азыр Алабамага киребиз. Алабама кете турган жагыбыз Техас, Сан-Антони деген шаарына барабыз. 20-чы хайвей менен кетебиз. Ал жакта билесиңер, кыш болбойт дагы, күн аябай ысык, кылып атат. Ошого карабастан дарактар жап-жашыл, газондор жап-жашыл. Буларды сугарып, суу чачып, ооруп карап турат. Жолдо мусурлар терип, баймабайт. Ошон үчүн карал болсо баардыгы кургаган калмакта буларды бутап, карап, ушундай кылып турушат. Ушундай достор, биз дагы буларды бозортуп эле адыр кыла бербестен бир дарак болсо дагы эгиштин аракетин кылайлы. Ошондо бизде дагы ушундай кооз природа. Бизде погода аябай жакшы, билесиңер, өсүмдүк чубагыбыз таза дейт эле го. Семизге чагып атып, колгон түшүп кетсе өнүп чыгат депчи. Ошондо бизде ошондой жакшы жерибиз бар. Ошону ушундай кылып, жап-жакшы кылып, жолдун жээгине дарактар бегип алсак аябай сонун болот. Дагы бир айта турган нерсе, мына көрдүңөр. Мына бул трактын баллону жарылып калган, же бузулуп калган. Анан роуд сервис деп коет, жана көчөдөгү ушундай чакыруу менен келген сервистер болот. Булардын өзүнүн территориясы бар, бир 10 километрдин тегерегинде обслуживание кылган. Кайсы жерде экениңи айтсаң, булардын горячий линиягачы, сага жакын жердеги роуд сервисти жиберет. Сен ключ да кармабайсың, баллонду алмаштырбайсың, эчтекесин кылбайсың, жөн эле отурасың, колгоп коесуң, келсе акчаңы, картаңан алат. Бизде билесиңер, Кыргызстанда бузулуп калса өзүң оңдо, запчастка барып кел, баллонуңу өзүң алмаштыр, ушундай машакат бар. Бул жакта жөн эле летчиксиң деп кой, эчтеке кылбайсың. Жолдо өзүң алмаштырганга болбойт. Эч ким алмаштырбайт да, алмаштыргандар эле болсо керек. Эч ким алмаштырбайт бул жакта. Өзүң мындай жандын озуру деп коет бизде, оштуктар. Достор, Алабама. Мен айтып, озумун жыйнай электен Алабамага кирип келдик. Штат Алабама. Алабай деген окшош экенби? Ошондо Алабай дегенге окшош. Джорджиядан Алабамага кирип келдик. Алабамада караш туугандар көп жашайт. Кош келипсиңер дейт. Ошо акылсын. Достор, силерге лайфхак. Жанагы Америкада жүргөндөгүлөр, мени көрүп аткансыңар. Азыр билесиңер эми ар бир штатка кирип атканда wait station бар, жанагы тараза. Ал жерде бир эле жүгүңдүн оорлугун текшербестен, ал жерде сенин полный документтериңди текшерет. Тил билесиңби, билбейсиңби, анын баарын текшерет. Ошого жетейин дегенде 3-4 километр калганда мына ошо шашылгандардын баарын алдыңарга саласыңар. Анда дагы келет, бирөө өтөт азыр, анын алдында дагы бирөө өтөт. Бул тараза ачык экен мынакей. Баардык трактор, коммерциялык трактордун баардыгы киришке деп турат. Мында ачык деп жазылып турат. Бизде мында припас бар. Азыр жанып калса Кудайдан болуп. Жакшы? Мына автомат сразу айтып коет. Весиңе канча экенин. Киресиң же кирбейсиң. Шашылгандардын баарын алдыңара кой бересиңер. Алар кирип кетет. Силерге припас берет. Мына жашыл берди бизге. Силер айдай бересиңер, алар кирип кете берет. Мен көбүнчө ушундай кылам. Шашылгандарды бир 5-6 майыл калганда алдыма салам баардыгын киргизип берем. Мында шашылгандардын баардыгы кирип кетишет булар. Азыр мыналардын баардыгы менден алгон кылып өткөн азыр. Мынакей. Булар мына оң жакка таразага кирип кетип атат. Көрдүңөр. Биз айдай беребиз. Шашылгандарды үстү алдыңарга кое берип койгула дагы, шашпай 3-4 майыл калганда акырын айдай бергиле. Булар кирип таразага түшүп шашпай барат артыңардан. Силер жолуңардан калбай жолуңарды булай бересиңер. Көрдүңөр, инспекшн болуп аттыр. Анда бирөөсү кагазын көтөрүп алып кирип кетип атат, мына көрдүңөр. Кагазын көтөрүп алып кирип кетип атат, инспекшн болуп аттыр. Мында кирбей койгон бирөөнү
кирбей койгон бирөөнүн аркасынан кууп келиптир. Мына ал жерде жеңил машина окшойт, ал же пикап экенби? Пикап трак экен, кирбей койгондо пикап тракчы. Анын аркасынан кууп келген мынакей. Келиптир, инспекшн кылып атат мына азыр. Ушундай достор, жолдо абайлагыла. Лайфхак чаккан болсо, лайфтан басып, комментария калтырып койгула. Достор, кечки саат 6 болуп калды. Жанагы эле 20-хайвейде Алабама штатынан чыгып атам азыр. Миссисипи деген штатка кирейин деп атам. Ар бир штатка кире бериште тараза бар, Wait Station. Таразага жакындап калганда мындай шашылгандарды алдыга өткөрөбүз. Биздин баягы салт боюнча алдыга азыр экөөнү өткөрдүм эле, бул үчүнчүсү. Аркамда башка жок экен. Буларды алдыга салып алып, Wait Stationга алып кирейин буларды. Ушундай жерде атабыз, азыр Миссисипи деген штатка киребиз. Азыр бир 1-2 километрден кийин картадан карап туруп, ошол жакындап калганда тараза бар, таразага жакын калганда ушундайларды алдыга өткөрүп алып, буларды киргизип жүрөбүз. Кээде 10-15 трак болуп кеткенде месте калбай калат дагы, анан киргизбей эле өткөрө берет. Кээде бардыгын на принцип киргизип калат, эми ар кандай учуру болот. Эми сактыкка кордук жок дейт эле го. Ошондой. Бир аз күн жаады бул жакта. Саат 6 болуп калды. 5 сааттан бери жолдобуз. Анын 1 сааты заправкага кетти. Тамак иштек, заправка кылдык, намаз окудук, душка түштүк дегендей. Мен 4 саатын мындайча айтканда жолдо жүрөбүз. Жолдор бир аз ремонт болуп атты. Ремонт болуп, ичинде пробка, жолдор, полицейскийлер бар, жолдо 1-2 тракторду кармап алып, инспекшн кылып атат. Ушундай. Эми Кудай сактасын, биз жакшы эле, Кудайга шүгүр, кетип баратабыз. Мына таразага жетейин деп калганда мындай Wait Station деген ушундай жол белгилери менен 1-2 километр алдыңан ушундай ол белгилер турган болот да. Көрөсүң, ошондо сол линия менен эмес, оң линия менен жүрүшүң керек. Себебинде чакырып калса киресиң. Миссисипи. Бул Алабама, Миссисипи штаттары, дагы Миссури деген штат бар, дагы ушундай штаттар бар, кембагал штаттар. Башка штаттарга караганда булар бир аз кембагал ушундай штаттарда. Американын бардыгы эле тегиз өнүккөн, тегиз бирдей эмес. Мына жерде бизде припас бар. Припасын жашыл жанса өтүп кетебиз, кызыл жанса киребиз. Мына бул жолдогу датчиктер жана айтып өткөндөй, ошол бизди кир же кирбе дегенди эмне кылат. Кана бисмилла. Өдөңкүсү жаныш керели да. Жамбады. Жамбады. Жамбады, жабы окшойт. Олар кирип кетти, бирокчу. Мыналар кирип кетишти. Өдө. Анда экөө кирген жок, мына экөө кирип кетти. Мен да кирген жок. Себебинде жана таблосунда ачык болсо ачык деп жазылып туруш керек эле. Ачык деп жазылып турган жери жок. Значит, жабык экен да. Өтө берели. Ушундай достор. Миссисипинин Wait Station'e kırık açar. Sultan. Biraz yağmur yağdı. Görünürse öyle. Traktör derece oldu. Şu tamamda bir çıkıda da girip şunday dostlar, Mississippi'ye girip gettik. Süleyman'daki. Bizde gün geç girdi. Tağı da Mississippi degan shtatdaman. 600 milyaday kaldı. 3'ten 1'ini aydadım da. Daha 3'ten 2'si kaldı. Daha 3'ten 1'ini aydap durup 300 döyün aydap 300'ün erken aydayız buyursa. Hazır saat bizde 8 oldu. Daha 4 saat aydasak 12 1 geçeyim. Anan jatı ertemen saat 6'da turup 5:30'da 5'te turabız dağı. Abetтерге айдап барабыз. Ошо досторым, караңгыда эчтеке көрүнбөйт. Эртең күндүзү калганын улантабыз буюрса. Жакшы жатыңыздар, эртең менен кечейин аман болуңуздар. Мантаң барыңыздарга жакшы салдыңыздарбы? Кече Миссисипиден кийин Луизиана деген штат, андан Техас. Техаска кирип түн саат 1:30 чейин айдап салгам. Уйкуга аябай катуу келип калгандан жатый салып, кайра саат 5'те туруп метрол жуап намазды окуп алып анан жөнөгөм. Кетип баратам, жетейин деп калдым, Кудай буйрса.
жетейин деп калганда ушундай айыл аралап мындай Йоскада коюп кичинекей жолдор менен жүрөсүң. Бул жакта полицейский аябай көп жолдо. Анан светофорлор көп, акырын жүрөсүң. Айыл аралапчы. Ошентип кетип баратам. Жолдо полицейскийлер көп текшерип атат, тосуп атат. Бизде баары жакшы, Кудай буйрса. Эч кандай нарушение кылбастан баягы speed limit ограничение скорость канча болсо ошончодо жүрүп атам. Карап байкап. Баягы сактыкка кордук жок дегендей. Тынч болсо эле баары жакшы болот буйрса. Ошо достор, жетейин деп калдым. Светофордо туруп анан мына знакты көрүп калдым да, нарсаар. Телефон менен сүйлөшпөгүлө эле деп знак коюп койду. Бизге да ушундай знактар керек. Жолго коюш керек. Болбосо бизде жолда айдап кетип атып, Инстаграмда отурат. Достор, өзүңөр билесиңер, Техас штаты аябай чоң штат. 30 миллион адам жашайт. Ошол 30 миллион адам ушундай чоң шаарларда. Анан жана көрдүңөр, жер аябай кенен, ал талааларда, айылдарда эч ким деле жок. Көпчүлүк адам шаарда жашайт. Ошо чоң шаарларынын бири мына Остин деген шаар, Техас штатынын Остин деген шаар. Мага жеткен маалыматтар боюнча ушул жакта стройга катуу жүрүп аттырган кыргыздар ушул жактан дагы үй алып ушул жакта жашагандар дагы бар экен да. Кыргыздарчы. Остин деген Техастын шаары. Өзүңөр билесиңер, Даллас деген шаары бар. Аны биз тамашалап, таластап коебуз. Хьюстон деген шаары бар. Ушундай чоң шаарлар бар. Мен азыр кетип аткан шаарым мындан кийинки шаар Сан Антонио деген, ал бир аз кичинерээк шаар. Хьюстон, Остин же болбосо Далласта эмес, бир аз кичинерээк шаар. Ушундай чоң шаарларда жашайт кыргыздар. Ушул жактардан үйлөрдү алып атышты. Ушул жактарда иштеп жүрүшөт. Стройка аябай бул жакта катуу, өнүгүп катуу жүрүп атат. Эмнедечи? Нөр бит эле мындай крандар иштеп атат, жолдор оңолуп атат. Жолдор аябай көп ремонт болуп аткан экен. Ар жерде пробка ушул жолдун оңдолуп аткан себебиненчи. Биз да эмне жерге киребиз эми. Мына көчө бурулуп кетет экен да. Оңго бурулуп кетет экен, биз солго кетишибиз керек эле. Ал жактан алдынан барып кирсем өтө эле наглыйлык болуп калат да. Ушундай жактан кире берейин. Себебинен мындай эч ким кылбайт да. Заранее, эрте ана кылышат. Өзүнүн линиясына өтүп перестройка кылат да. Ушундай достор. Пробкада кетип баратабыз азыр. Мына достор, мына жакта стройкалар жүрүп атат. Жолдорду оңдоп атышат, жолдордучу. Сонун шаар, Остин. Мынанын бийиктигин карагыла. Сивича дом экен да, Сивича. Өтө бийик дом. Мына жанында 6 этаж, 8 этаждар кичинекей болуп калыптыр. Оны 22 этаждар, 24 этаждар, 32 этаждар кичинекей болуп калыптыр. Бул жактагы жүрөт го. Айка кантип чыгат деген, а? Аны 6 этаж, 7 этаждагы үйлөр 1 этаждай болуп кичинекей болуп калыптыр. 14 экен, а? Атат экенбиз биз. Кудай буйрса келдим, келдим. Кудайга шүгүр. Азыр кийинки светофордон солго бурулабыз. Ал жерде экен. Азыр ал жерде картадан көрдүм. Алып барып нары бери үстүндөгү тартты чечип, тоголокто уруп, жүгүн берип, экинчи жүккө жөнөп калайлы. Обед болуп кетти, жетишпей калабыз болбосочу. Кудай кааласа. Мен келдим, Кудай кааласа, алды өзүнчө эле трак-стоп го. Карагыла, толтура трактор турат. Мына здание. Чоң ишкана экен да. Өзүнчө эле трак-стоп дөмөлөч. Кичинерээк ишкана болсо тез жүрүшөт да. Булар азыр туруп очурут. Немен аппоинтмент деп коет, жанагы канчага келишиң керек эле деп ошолордун карап өлөт эми. Адама окшогон трак келиптир. Мындай бечара жыртылыптыр мыналар, карала.
Benimki de şunday olgandır. Hazır. Men aldımda traktı dağı, meni dağı. Tarpınar deşikten çeşip geliledi. Burguladı. Tarpınar deşikten çeşip gelgile. Burguladı hep. Ana kıldı. Hayra, şirkete de az. Tarp deşikten çeşip gelmez. Ona da şirket. Buna da çeşip başladı. Ben de manzara gel toxtadım, çeşip başlayın eme. Bugün ayağım sığırken. Nipiri de ayttaydık o. Soğan. Bunun üstüne karabastan dek tarptı jinadım. Kadınlar hazır. Straptardı bargandan işi çeviz. Buna жерде bir tuğan. Onlar anda da biri ekodağı da jina odadı. Yakta biri. Yakta biri. Ben o da hazır jina bittim eme. Bunu kılaylı. Canağı bir öyle aytıp ketdi. Jina bittim ona çalgıladı. Gel eriştip girem deydi. Jaman köpkö güttürdü. Hazır çaldı hem hiç. Şuna gütüp duruyor cana hazır deç. Hem hiç aldım lan. Çakır oda dönüyor. Ayda uşaka demiş. Bir adam. Na, içine ayda girdim de moza kaç. Çeşip ayarladım. Az sürgün adam. Sonra apki genderim moza kaçın. Çoğun sıkıla salını attırmaya kadar mı? Kuru açar. Sılaçlar. No, triyin. Kaskar giy, jelet giy, tur. Abi bizde de toy var be. Şaşavle çürük koysa otta trikleri. Cükbe geç kal otam şaşılı otasın bular cüret top koy beğam. Oynop. Şaşkay. Üçten. Her birin birden çürüyor demiş. Ne deysin yani? Bop seninki tur adam çürdü kolu koydurmalayını. Ekonu bir altırda. Ekonu bir çöğütken. Giyinkisinde bir çöğütken de. Narkızın. Ne kadar şimdi barın çürü bitti. Buyursa. Akırkı palette alsa. Kol koydursak yeteriz. Barınızlara razışılık, ilgilik videonun akırına çöğün. Görmenizler için. Video jakamırsa baştan basıp talıklarga tavsiye bağla. İlk videoda görüşkence. Peş bolğulan. Assalamu alaikum. Barınızlarga daha bir yolu razışılık. Assalamu alaikum.